Достор, ассаламу алейкум. Бүгін мен сіздерге 6 сотық жері менен сатыла турган ушул 2 бөлмөлүү времянка жөнүндө маалымат берген атайын келип калдым. Көчө тараптан көрүнүшү ушундай. 2 бөлмө жашоого даяр. Ооба достор, жер 6 сотук, 4 тарабын тосуп койгон. Жери дагы тегиз. Коммуникация боюнча айта турган болсок, мына свет бар, прожекторлор коюлган, таза суу келген. Видеону аягына чейин зерикпей көрүңүздөр. Менимче 1-2 күндө эле сатылып кетсе керек. Мен турган жер Башбулак айылы, мына Самомойкага ориентирдаласыздар, же болбосо мына Ош Алай трассасына дагы ориентирдалсаңыздар болот. Башбулак айылы, мына трассадан мына ал жакта жол менен 100 метр кирсеңиздер, ушул көчөдө үйүбүз турат. Же болбосо мына үйлөр турат го, бул арабтар салып берген үйлөр. Арабтар салып берген үйлөрдөн эле жогору тарапка чыгып эле ушул жерден буруласыздар солго. Достор, келүү жолун түшүндүргөнчө сатыла турган үйгө дагы келип калдым. Мындай жүрсөңүздөр, байкаңыздар, катар-катар үйлөр бар экен. Трассадан деле бир аз киресиздер. Арабтар салып берген үйлөр бар го, ошонун эле жогору тарабы болуп калат да. Бул жер мына көчөнүн эле мына оң тарабында ушул 6 сотук жер менен үй саткан жаткан кези, мына Коштан Песковый соборунан башталып, өзүнүн Песковый соборуна келип граница такалат. 6 сотук жер болгондо көчө тарабы 15, ичкериге 40 метр чыгып калат экен. 4 бурчтук квадратный жер экен да, мындайча. Көрүп атасыздарбы? Жогору тарабында мына времянкасы дагы бар, жашоого даяр. Келесиздер, жашайсыздар. Так, эми жүрүңүздөр, бисмилла деп туруп, бул жакка кирип келе беребиз. Мына темир тосмосун азыр ачтык. Киргениңиздерде мына Песковый соборунун бери жагы, жери тегиз, эч кандай ограждение жок, баары сонун, кыжылат болбоңуздар. Суу бар, свет бар, бекеринен Башбулак деп айтылбайт бул жер. Баары сонун. Мына жагы ошо септик окшойт, же кудукпу ушундай. Мына коро тарабын бир көргөзөйүн, жүрүңүздөрчү. Бул жак ошо ограждение болгон. Мына жакча. Бул жак ошо ажатканасы. Мына жак болсо чоң 3 бөлмөлүү үйү. Так. Жүрүңүздөр, эми времянкасын дагы бир көргөзүп коеюн. Так. Ичин тартып коеюн, Сиз чыгып кеттиңиз ака болсо, светин жандырып коесузбу же өчүкпү? Мына жер өчүк экен, Так, туугандар, мына биринчи комната, бул как кухня катары эсептей бересиздер. Бул жакка жүрүп келсек, экинчи комната, мына. Байкаңыздарчы, досторум. Экинчи комната ушундай чоң экенин, жакшы экен. Бул жакта бир комната болуп атат. Жакшы. Өтө сонун. Бул жакка жүрсөңүздөр, дагы бир комнатасы бар экен. Жалпысынан сонун. Бул жагы уже түшүнүктүү эле. Эки тарабында кошуналар бар. Мына жагында пустой экен жери. Баасын экранга жазам, эйзин номерин дагы экранга жазам. Барыңыздарга мен ийгилик каалайм, аракетти кылып, ушундай сонун үйдү колдон чарбай алып койсоңуздар утасыздар.